таштап айтқанда bir 12 жашқа чейинкилер да. Акылына келелектер, жаш акылына келелек жашөспүрүмдөрдүн адашпасам 26 жылга жакыны өзүнүн жанын кыйган деп статистиканы көрдүк да Кыргызстанда 2019-жылы. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисин угалы "Мен тарадда мин жабарин факатала нафса фахуа фи нари джаханнам." Кайсы бир инсан бир тоодон өзүн таштаса, же бир бийик жайдан өзүн таштаса, соң өзүн таштап, ал ошол өзүн таштагандыгы себебинен өлө турган болсо, ал тозокто түбөлүп калат. Ошол өзүн таштаган мезгилде денеси кандай мажагаланган абалда болот го? Сынат, ажыр сынат, кудум ошол кыяматка чейин ошол абалда калат. Ошол оору менен, ошол азап менен кыяматка жетет. Дагы бир нерсеси, ومن تسحى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. Кайсы бир инсан дарыйчы болсо, же уйса, айтор өзүн өлтүрө турган нерселерди ичип, өзүн өлтүрө турган болсо, анын ошол уусу анын курсагында кандай азап берсе, кыяматка чейин ошол азапты берип турат dedi, кабырда dedi. Кыяматта тозокто. Ошол уусу менен ошол азапты чегип турат. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. Эми кайсы бир инсан бычак менен, же кылыч менен айтор, мийиздүү темир нерсе менен өзүн сай өлтүрсө, же өзүнү кесип өлтүрсө, анда анын ошол мийиздүү бычагы, кылычы, айтор ошол темири кайсы жерине сайган болсо, кыяматка чейин ошол жерде сайылып турат. Ошонун азабы кыяматка чейин турат, керек болсо кыяматка тозокко түшкөндө дагы түбөлүк ошол азап менен жашайт dedi. Бул риваятта жок экен, башка бир риваяттарда келет. Кимде-ким өзүнү асып алган болсо, кыяматкача кабырда ошол асылган абалда турат дейт. Наалды билlah. Ушул нерселерди жеткизиш керек да. Ушул нерселерди укса, ошол нерседен корксо, анан кийин ал нерсени кылбайт. Алар ойлойт, кичине бир башында кичине бир мүшкүл иш түшүп турган болсо, башында бир кичине бир кыйынчылык түшүп турган болсо, дана ушудан кутулуп кетейин дейт. Кутулуу жол эмес ал. Кайрана борот өзүнү азапка таштоо, анда күчтүүрөөк азапка таштоо. Угатабыз наалды билlah, Кудай сактасын. Жигитти деп, кызды деп өлүп аткандарды да угатабыз. Кудай сактасын бул нерсе. Өтө уят нерсе, өтө бир ал жактагы акыбалы дагы өтө бир жаман нерсе болот экен.